Күндүн башка окуялары менен тааныштырып баштайбыз. Саламатсыздарбы? Ошто тыйбы салынган уюмдун мүчөлөрү хизбутчу аялдардын тобу кармалды. Ошондой эле Курманбек Бакиевке таандык 3 миллион долларга учак сатылганы маалым болду. Эми түшкөн каражатка башка учак сатып алынмай болду. Ал арада АКШда партия ичиндеги кийинки бирдиктүү талапкерди аныктоочу шайлоодо миллиардер Дональд Трамп Невада штатына жеңди. Ошол эле маалда Обаманын Кубага болгон иш сапары Америка коомчулугунда сынга алынууда. Кызматыңыздарда мен Назика Атамбекова. Оболу жергиликтүү жаңылыктардан баштайбыз. Жумгал районунда 2 мектеп окуучусу аңчылыкка чыгып, бири кокустук менен экинчисинин башына атып алганы маалым болду. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы оор жаракаттан улам ал каза болгонун тастыктайт. Маалыматтарга караганда учурда бул ишке байланыштуу иликтөө жүрүп жатат. Ок чыгарган бала суралгандан кийин кое берилди жана ок атылган курал каттоосу жок экени айтылууда. Ал арада Ош облусунун Кара Суу районунда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар деп шектелген 16 аял кармалды. Алардын жанында экстремисттик адабият табылган. Кармалгандар ислам дининин негиздерин өздөштүрүү үчүн чогулганын билдиришкен. Теологиялык экспертизанын жыйынтыгы боюнча аялдардын күнөөсүн тергөөчүлөр аныктаары маалымдалат. Мурдагы президент Курманбек Бакиев үчүн сатылып алынган учак аукциондо 3 миллион долларга сатылды. Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясы эми учакты сатуудан түшкөн каражатка башка учак сатып алары айтылууда. 2008-жылы чыккан B300 моделиндеги Beechcraft Super King Air 350 учагы 2008-жылы аукциондо 6 миллион долларга ошол эле убакытта президент үчүн сатылып алынган. Жаңы сатылып алына турган учак Бишкек-Ош каттам боюнча учушу мүмкүн. Америкадагы шайлоого байланышкан жаңылыктардан партия ичиндеги кийинки бирдиктүү талапкерлерди аныктоочу шайлоодо миллиардер Дональд Трамп Невада штатында добуштардын 42%-ын алды. Маалыматтарга караганда Трамп Латин Америкасынан келгендер арасында да жогорку колдоого ээ болгон. Республикачылар арасында экинчи орун үчүн күрөш Флорида сенатору Марко Рубио менен Техастын сенатору Тед Круздун ортосунда жүрүүдө. АКШнын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр туурасында сөзүбүздү улантабыз. Учурда 11 каналынын Вашингтондогу атайын кабарчысы Мамасадык Багышевди өзүнөн сурасак, азыр ал биз менен байланышта. Мамасадык мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, биздин билишибизче, президенттик мөөнөтү мына аяктайт деп жаткан Обаманын дарегине карата көп эле сындар айтылып, ал көтөргөн маселелер талкуу жаратууда. Алсак, бир топ жыл тынуудан кийин анын Кубага болгон иш сапары туурасындагы маалыматта талкууга дем таштагандай болду. Мындай кадам Америка коомчулугуна кандай кабылданып жатат? Туура белгилеп кеттиңиз, Назик. Чындыгында бул окуя төгөрөгүндө азыр Америка Кошмо Штаттарында өтө кызуу талкуу жүрүүдө. Коомчулук экиге бөлүнүп атат, ар кандай карама-каршылык ойлор айтылууда. Ага карабастан белгилеп кете турган нерсе, Гавана менен Вашингтондун ортосунда дипломатиялык мамилелер үзүлгөнү 1961-жылдан тартып өткөн жылдын жайына чейин созулган. Барак Обама президентинин администрациясы тушунда өткөн жылы Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги Кубада кайрадан өз ишин улантты. Буга чейин белгилей кетсек, Кошмо Штаттардын кызыкчылыктарын кандай кызыгуу кылбасын, бирок Швейцария элчилигинин алкагында түзүлгөн атайын Америка Кошмо Штаттарынын кызыкчылыктарын көздөй деген ушундай бир структура, бөлүм алып келген экен. Ал эми тарыхта буга чейин Обамага чейин деле 1928-жылы биринчи ирет расмий сапар жасалыптыр. Андагы президент Кальвин Кулинч тарабынан. Ал эми бул мындай эки өлкөнүн ортосундагы жылуулук мамилелердин пайда болуусуна терс көз карашта болгон жана аны чоң сынга алып аткан бул Республика партиясынын өкүлдөрү. Сиздерге белгилүү болгондой, Республика партиясы өтө консервативдүү партия. Көп мындай демилгелерге өзгөчө Барак Обама президенттин демилгелерине өзгөчө сын пикир таккан партия. Булардын айтуусунда бул эч качан өзүн өзү актабаган саясий авантюра деп айтып атышат. Анткени Куба эч качан Америка Кошмо Штаттарына тең ата партнер болууга даяр эмес саясий тараптан. Анткени сиздерге маалым болгондой, Куба өзүнүн саясатында коммунисттик жана социалдык принциптерди колдонот.
Кесиптеш рахмат сизге. Тузоодо Вашингтондон Оман Садык Багышев байланышта болду. Эскерте кетели, АКШдагы актуалдуу темаларга 11 каналы жакындан көз салып турат. Эми берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Amnesty International Сириядагы карапайым адамдын өлүмүнө Орусияны айыптады. Баяндамада ошондой эле Москвада адам укуктарын начарлап бара жатканы айтылган. Коңшу Тажикстан биринчи жолу жихадчы аялды соттоду. Ал Сириядагы согушка үндөгөн үчүн айыпталды. Дүйнөлүк фото сынакта кыргызстандык сүрөтчү жеңүүчү аталса, мекендештерибиз Испания кол өнөрчүлүк боюнча 3-орунду ээлешти. Мына ушулар туурасында кененирээк. Сириядагы оппозициячыл күрттөр ок атууну токтотуу келишимин аткарууга макулдугун берди, бирок соккулар болсо ага жооп кайтараарын белгилешет. 27 февралда Америка менен Орусиянын ортомчулдугу астында Сирияда ок атууну токтотуу келишими макулдашылган. Аталган келишим Джабхат ан-Нусра жана Ислам мамлекети деп аталган террордук уюмдарга тиешелүү эмес. Amnesty International берген докладында Орусияда адам укуктарын начарлап бара жатканы айтылган. Укук коргоочулардын айтымында өкмөт интернет жана басма сөз кызматтардын жана бейөкмөт уюмдардын ишин чектеп куугунтукка алып жатышат. Уюм Москваны ошондой эле Сириядагы карапайым элдердин өлүмүнө күнөөлүү экендигин айтышты. Amnesty International уюмунун докладында 2 дүйнөлүк согуштан бери качкандардын саны эң көп болуп жаткандыгы баса белгиленет. Укук коргоочулардын айтуусу боюнча 60 миллиондон ашуун киши согуш жана зордук зомбулуктан качып жүрөт. Бул дүйнөлүк коомчулуктун алдында негизги көйгөй болуп калууда. Алардын ою боюнча дүйнө миграция кризиси менен күрөшүүгө алсыз. Ошондой эле алар Орусияны өзүнчө мисал кылып, амнистия боюнча өткөн жылы Москвада качкын статусун алуу үчүн 96 эле арыз каралгандыгын айтат. Жана бул элдин арасында Сирия жараны болгон эмес. Орусия ошондой эле жардыруу үчүн сынга кабылган. Окуя болгон учурда биз бир жагынан Орусия согушту жана ок атышууну токтотуу жөнүндө сүйлөп жатканын билебиз. Экинчи жагынан биздин иликтөөнүн натыйжаларында алар карапайым элдерди бомбалоону кайра эле улантып жатканын байкадык. Докладта дүйнө боюнча адам укуктарынын жадайы начарлап кеткендиги айтылат. Укук коргоочулардын айтымында Орусия бул жагынан артта калып келүүдө. Отчетто айтылгандай, Орус бийлиги басма сөз жана интернетке болгон көзөмөлдү күчөткөндүгү белгиленет. Бир нече көз карандысыз гезиттер өтө эле оор шартта кылыч астында иштешет. Бирок редакторлор бийлик аларды каалаган убакта жаап саларын жакшы билет. Ошондой эле учурда алар өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан маанилүү окуялар боюнча расмий көз карашынан четтеген жок. Өлкөдөгү кээ бир бейөкмөт уюмдар, анын ичинде адам укуктарын коргоочулар, билим берүү жана саламаттыкты сактоо программаларын коргоо менен алектенгендерди кысымга ала беришкен. Кырымдын аймагында да Орус бийлиги эркин сүйлөө жана эркин ойго чектөөлөрдү койгон. Мындан көбүнчө Кырым татарлары жабыр тарткандыгы айтылууда. Алардын массалык маалымат каражаттарын жаап, жыйналыш, жолугушууларын өткөрүүгө тыюу салынган. Өзүнчө отчетто террорчулук деген айып менен 10 жылдан 20 жылга соттолгон украиналык Олег Сенцов жана Александр Калченколар коюлган айыптарын адилетсиз деген айтышууда. Украинага арналган бөлүмүндө эки тараптан жасалган согуш кылмыштары үчүн чыр чатактардын учурунда ал кыйноо жана туткундарга катаал мамиле маселеси болуп эсептелет. Орусияда Amnesty International'дын отчетуна ылайык ала качуу, мыйзамсыз камакка алуу жана кыйноо күнүмдүк чындыкка айланганы өтө кейиштүү болуп жатат. 13 жылга эркинен ажыратылган 34 жаштагы Зарина Сардорова Сириядагы согушка үндөгөнү үчүн эркинен ажыратылды. Сардорова былтыр Туркиянын Газиантеп аймагы аркылуу Сирияга өтүп, Дайрул-Зар провинциясында 8 ай болгон. Одноклассники социалдык тармагында автомат кармап турган сүрөтү да жайгаштырылган. Буга чейин тажик президенти миңдеген жарандар Сирия жана Ирактагы согушка катышып жүргөнүн билдирген. Эл аралык Генли Partners уюмунун рейтингинде быйылкы жылдан тарта дүйнөнүн 58 өлкөсүндө визасыз кире баштаары көрсөтүлдү. Кыргызстан визалык чектөө индекси боюнча 79-орунда турат. Тизмеде өлкөлөрдүн орду ошол өлкөлөрдүн жарандары визасын кире алган мамлекеттердин санына карата аныкталган. Тизменин алдыңкы сабына Германия баштаган Европа өлкөлөрү кирди. Ал эми Орусия 48-орунда болсо, Беларусь менен Казакстан 71-орунда.
Sony World Photo Awards дүйнөлүк фото сынагынын мыкты 50 сүрөтүнүн арасында кыргыз сүрөтчүнүн эмгектери да кирди. Исфандияр Алимов аттуу сүрөтчү адамзаттын эки тарабы аттуу сүрөтүн сынактын жакшыртылган сүрөт багыт боюнча жөнөткөн. Адамдын жакшы жана жаман сапаттары чагырылдырган сүрөт жазында Лондондо өтүүчү көргөзмөгө коюлат. Аталган конкурска баш аягы 186 өлкөдөн 95 миңден ашуун сүрөт жиберилген. Барселонада өткөн дүйнөнүн мобилдүү кубогунда Кыргызстандан барган Эртейша командасын 3-чү орунду ээледи. 20 өлкөдөн келген команданын ичинен финалга чыккан 11 топ күч сынашты. Дүйнөнүн мобилдүү кубогу сынагында ар өлкөдөн келген ишкерлер өз долбоорлорун сунуштап, аны коргоп чыгышат. Долбоордун максаты Орто Азиянын маданиятын, каада салтын англис тилдүү колдонуучуларга жайылтуу болуп саналат. Сиздер 11 каналында күндүн башка окуялары менен тааныштыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.